Мына бүгүн атамекендик согушка 80 жыл болуп отурат. Ушул атамекендик согушта биздин ата-бабаларыбыз ошол убакта бир кырчындай жандарын аябай дүйнөдөгү бир эч бир орду толгус кайтарылмас өзлөрүнүн эң кымбат болгон жандарын биз ушундай бир жаркын келечекке жетишсин деп фашисттик Германиянын баскычыларына күчүрмөн болгон күч аракеттерин жумшап ошол элибиз бизден кийинки муундарыбыз, урпактарыбыз бакубат жашоого жетсин деп өзүнүн жандарын беришкен. Ушул ата-бабаларыбыздын кажыбас кайратынын негизинде, ошолордун кылган эрдигинин негизинде натыйжасында биз бүгүн ушундай жаркын келечекке жетип отурабыз. Ушул биздин кийинки муундарга биздин ата-бабаларыбыздын кылган эрдиктерин даңазалап, даңктап, ыйык бул майрамды өткөрүп турушубуз керек. Ушул Сахава жеринде жылда өтүп туруучу биздин майрамга куш келипсиздер. Ал эми ушул мелдешке келип, күч сынашабыз деп келген балбандарга, билеги күчтүүлөргө жеңишке жетишсин. Бөөдө кырсыктан тышкары болуп, эли жүрүстө тынччылык, топчулук, молчулук болсун. Парад тиздергиле. Тиз тургула. Урматтуу Бокат район акими Жакибаев Эмил Акжалтаевич, бүгүнкү улуу жеңиштин 80 жылдыгы жана Камбаралы Божоловдун 90 жылдык майрам аземине парад спортмендер тизилди. Баяндоочу эл аралык даражада Калыс Турдуев Абдыкалил Топчубаевич. Кабыл алдым. Бүгүнкү мелдешти ачык деп жарыялаймын. Желеге турабыз. Майрамыңыздар құтты болсын. Құттықтау үшін сөзге Жоғарғы Кеңестің депутаты Нарматова Надира Азимовна жекебізді шақырамыз. Жана ошондой